жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген кечип өтүү деңизден деген сөз бекерден айтылбаса керек. Кандай гана эмоцияларды, кандай гана отко күйүп, кандай гана сууга чөкпөгөн биздин катышуучулар андан ары карай дагы өздөрүнүн сүйүүсү үчүн, болочок тагдырындагы жазылган адам үчүн күрөшүүнү улантууда. Дал ушундай максатты көзбөгөн МТС телеканалынын биз жолуктук долбоору кайрадан сиздер менен биргеликте. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр байкагандай алдыдагы жана болуп өткөн биздин эфирлерде аябай кандай кызыктуу, интригага бай, өтө башкача бурулуштарда коштоптур. Анын улантысы кандай болуп жатат жана биздин босоого келген, биздин босогону аттап келген талапкерлер өздөрүнүн катышуучулар менен жакшы тил табышып жатабы, мамилеси кандай уланып жатат? Дал ушул суроолордун алкагында биз дагы бүгүн сиздер менен кызыктуу, жакшы эфир болот деп ишенип турабыз. Андыктан биз ар дайымкыдай өзүбүздүн сөзүбүз менен бүгүнкү эфирди баштасак. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичине. Бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Ар дайымкыдай биз албетте чемпион чай боюнча жөнүндө кеп салбай өтө албайбыз. Анткени биздин ар дайымкы демөөрчүбүздүн сап башында турган чемпион чайы ар бир үйдүн дасторконун көрктөйт жана ошондой эле кандай жакшылыктарыңыздар болбосун, кандай баарлашуу болбосун, жакындарыңыздар менен чогулганда сөзсүз түрдө дасторконго чемпион чайды коюуну унутпаңыз. Бул жашоодо ар бир адам өзү үчүн чемпион, андыктан чемпиондор үчүн бир гана чемпион чайын сунуштайбыз. Сиздер күткөн минутларга дагы өтөлү. Өткөнкү чыгарылышта мен болбой калганмын, бирок ошол чыгарылышта жакшы биздин студиябызга талапкер басып келген экен. Эфирден көрүп, чынында сиздерге да жаккан экен. Ал эми ал талапкерибиз биздин катышуучубузга да жактыбы, жүрөгүнүн ордун ала алдыбы, учурдагы кандай жагдайлар көрүп жатат экенин биз сиздер менен биргеликте билүү үчүн бул жака биз Дамир менен Ширинди чакырабыз. Шаңдыраак баштайлы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келдиңиздерби? Кош келдиңиз, Дамир. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Анда биз сразу эле биринчи видеодон эле баштайлы, андан кийин суроолор болсо, ошол суроолорго каратып анан жооп берип уланталы. Анын эмнеси тыкылдайт го биздин талапкер. Келиңиздер анда видео көңүл бөлөлү. Кино болуп кетиптир го сиздердики, клип болуп кетиптир го. Кимдин идеясы менен тартылды? Аябай жакшы тартыпсыздар. Бул жерде экөөбүздүн деле идеябыз, бири ат бунуку болсо, стрельбеша меники. Негизи бир аз атканды жакшы көрөм. Бул атты жакшы көрсө, сиз атканды жакшы көрүп турбайсыз. Баракелде. Ушул жолугушуңуздар ушул видеодогудай жакшы атмосферада уландыбы же видеодо эле ушундай болуп калдыбы? Кандай болду негизи жалпы эле, Ширин? Негизи бир жумада биз 3 жолу жолуктук. Баракелде. Ошол аябай жакшы жактарын көрүп жатамын.
мен өзүм ооруп калдым да ошол жумадачы. Анан ооруп жатсам дагы бул мырза аябай чынында камкор экен, жазып, чалып, сурап жатты, эмне болуп атат, баары жакшыбы деп. Ооруп жатканыма карабай, негизи жолуга албайм окшойт деп ойлогом, бирок аябай аракет кылды. Ошол анан 3 жолу жолуктук. Бири-бирибизди жакындан азыр билип жатабыз. Бизде бардыгы жакшы эле. Суроо болсо эми катышуучулар берсе. Дамирден сурайлы анда. Сиз багы экран аркылуу көрүп келдиңиз көбүнчө, бирок ага чейин да жашоодон 1-2 жолу көрүп калган жайым бар эле, бирок кенен таанышууга убакыт болгон жок деп айтыпсыз. Жакындан таанышканда сиз ойлогондой болуп чыктыбы, андай болбой калдыбы же ашып кеттиби, кандай болду? Негизи чындыгында эфирден көрүп эле келгенбиз, анан 2 жолу көргөнбүз. Анда негизи ал адамга сразу эле башында 5 мүнөттүк симпатия дейт. Ошол симпатияны эле кармаганбыз башында. Андан кийин уже 3 күндөн бери через подряд жолуктук. Бири-бирибизди жакындан тааныштык. Оказывается, экөөбүздүн деле оюбуз вроде бирдей эле экен. Бул деле айланганды жакшы көрөт экен, мага окшоп эле. Мен деле айланганды жакшы көрөм. Анан көбүнчө бул поэзияга да жакшы экен. То же самое мен деле поэзияны жакшы көрөм. Эми буйруса мындан кийин деле уланабы деген ойлор, уланат деген ойлор. Эмитен эле көзүн карап сүйлөп калыпсыз го, кандай? Аярылып атасыздар да. Ооба, туура. Сиздин келгениңизди жакындарыңыз билиштиби? Анан эфирге чыккандан кийин кандай реакциялар болду? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр айыл боюнча полный популярный мен болуп атам. Каждый секунд сайын там жөнөтүшкөн. Ошол эфир башталганда эле уже чалышып, сен ошол жакта жүрөт экенсиң деп. Бирок жакшы, бардыгы эле жакшы каалоо тилектерди айтышты. Макул, бактылуу бол, ошол жакта миллиондордун ичинен таап жүрө бергиле деди бири-бириңе. Ракелде кайсыл айыл? Нокат району айылды да айтайм. 12 бел айыл. 12 бел. Айыл бардыгы көрөт экен да бизде. Жалгыз салмай айтып коюңдар. Москвадан деле көрөрмандар бар экен. Негизи мен көбүнчө Москвада жүрүп калгам. Тааныштарыңыз кайсыл жакта болсо баары жибериштир да демек, Ал эми үйүңүздөгүлөр кандай? Ширинге болгон көз карашы кандай болду эфирден кийин? Ширинге караган мен үй билем негизи мен оюмду дайым колдойт. Сен тандооң болсо, ошол тандооң менен жүрө бер деди. Тандаганыңа карап. Сиздинчи, Ширин, ушул эле суроо сизге болсун. Үйүңүздөгүлөр кандай дешти? Үйүмдөгүлөр жакшы эле көз карашта. Аябай жакшы бала келиптир, сөзү да ордунда экен деп. Аябай башында азыр жакшы эле көрүп атышат. Башында де. Жок, жакшы көрүп атышат да, ошол башталышынан беричи. Ошол. Рахмат, өтө сонун суроо. Саламатсыздарбы? Менде видеоңор аябай сонун болуптур. Реклама баракча, эмне эле Instagram баракчаңарды да сонун реклама кылып койсуңар. Байкап калыпсыз да? Ооба. Менде Дамир мырза. Эптеген жейт деген болду да бул жагы. Азаматсыңар. Менде Дамир мырзага мындай суроом бар. Автоматты аябай профессионалдуу кармапсыз видеодочу. Ушундай спорт катары мындай машыгасызбы? Страйкбол деп коет беле? Анан Ширин айым сизге ушундай көрүшүү жактыбы? Автоматты атып кандай мындай сезимдер болду, ойлор болду? Негизи бул автомат аткан менин любительский хоббим. Мен всегда эле бир жумуда 2 жолдан, 3 жолдан деле барып атып келе берем. Ошону атканда бир аз мындай кээ биркилер ар ким өз мотивацияны ар кайсыл жерден алат го. Кээ биркилер чуркап алат, кээ биркилер башка. Мен көбүнчө ошол жака жакынмын. Ошол жерден мотивация алып, настроенияны көтөрүп, Шириндин настроениясына көтөрөм деп бир аз коркутуп алып. Звуктар катуу чыгат ал жердечи. Наушник такса деле таки катуу чыгат. Анан ошол. Ракелде. Мен негизи биринчи жолу бардым андай жерге. Буга чейин автомат кармап көргөн эмесмин, атып көргөн эмесмин. Мага аябай жакты, өзгөчө эмоция болду. Эми кийинки жолугушуубузду мен тандадым. Мага ат минген жагат негизи. Сиздер ошондой 2 башка күнү бардыңыздарбы? Ооба. Мен бир күндө эле тартып чыккан окшойсуңар деп атпаймынбы? Ошол.
мага жакты. Сиз реалист, сиз романтикага жакын экенсиз да, тандаганда жакшы көргөн нерсеңиздерге карагандачы. Ооба. Дагы бул мырзанын айтып баса бил. Мая, бүттүңбү? Ооба, бүттүм. Жакшы. Достор, Кыргызстанда биринчи жолу 1 жылда бүтө турган ЭСК курулуш компаниясынын Комфорт Плюстагы үйү сатууга чыкты. Бул деген өтө сонун жаңылыкта. Бардык документери таза, кызыл китеп, лицензия, госэкспертиза, рецепт, заключение МЧС. Өзүңүздөр көргөндөй 9 кабаттуу монолитный каркас жана эң жакшысы стенанын бийиктиги 3 метр 18 сантиметр. Бул деген бизнес класска кичине эле жетпей калган. Ал эми стена дуалдары ушундай кладка менен коюлган. Иш өтө катуу жүрүп жатат достор. Анткени 1 жылдан кийин ачкыч колуңуздарга тапшырып берилет. Детская площадка, наружная парковка, закрытая территория. Элестетиңиз, 1 жылда бүтө турган үйдү сиз 2 жылга чейин рассрочкага ала атасыз. Башкы төлөмүн болгону 30% бересиз, калганын 2 жылда кутулуп бүтсөңүз болот. Ал эми эң жакшы жери достор, бартерге да жолдору каралган. Сиз ушул үйдү алдыңыз, 1 жылдан кирип жашадыңыз, акчасын 2 жылда рассрочка менен пайызсыз кутулуп бүттүңүз. Мындай мүмкүнчүлүк сиздер үчүн. Жайгашкан жери Дордой Моторстун жанында достор. Абдраева 192 адреси. Ал эми документтери таптаза десек болот. Мен кара жумушта кылайын. О, бүттү. Кечиресиздер. Сиздер бизге келе берсеңиздер, биз сиздерди тосуп алабыз. Рахмат. Өтчү нерсе. Аябай ошол жана айтпадымбы, аябай аракетчил экен, анан жоопкерчиликтүү дагы экен. Негизи мен ойлоймун, видеону тартып, анан монтаждоо бул катышуучулардын милдети го. Бирок бардыгын өзү жоопкерчилигин алып, ошол видеону тарта турган адамды да алып барып, негизи мен эч нерсеге аралашкан жокмун, монтажын дагы бардыгы өзү кылып. Анан дагы бул мырза негизи Кытайга бармак экен да. Ошол жума бармак экен, бирок ошол бул долбоорду сыйлап, шарттарын ал жака барбай атайын убактысын бөлдү. Ошону аябай Ошончолук жаккан окшойсуз, аябай мындай жакшы болду ошол. Анан мындай келечекке көз чаптыра бердиңизби? Азыр ушундай болсо, келечекте турмушка чыксам, бардыгын өзү кылат экен деген ойлор келди? Ооба, бардыгы эле кыста ушундай болсо керек. Калган аракеттерин көрүп жакшы болот эт азыр. Ишеним артып. Ооба. Баракелде, кол чоп коелучу биздин талапкер мырзага. Сурарым? Саламатсызбы, Дамир мырза. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Бул Ширин акыркы тандооңуз беле же буга чейин мындай башка варианттарды карап көрдүңүз беле биз жолуктуктан? Өтө сонун суроо болду. Күтүлбөгөн суроолордун бири болду. Негизи баары бир нерсени тандап атканда общий карайсың. Общий карайсың дагы, анан ошол жерде эң жакканыңды тандайсың да. Негизи бул биз жолуктуктан полный биринчи карап көрдүк. Анан эң туурасы келген ошол Ширин болгондуктан Ширинди тандап келдик. Жакшы болгону бул суроону берген себеби буга чейин Айдын айга жазган экенсиз, ошон үчүн суроо берип атам да. Ойлойм мындан кийин жазбайсың деп. Бекмамат мырза, кандай болот экен? Бул мужская солидарность деп коёдук. Ушул суроо да, просто суроо жооп. Хорошо, жооп берип коеюн. Буга чейин даже мен Ширинге жаза электен алдын, редакцияга жаза электен алдын, ушул менден жанагы Инстаграмдан чыгып калган. Ооба. Анан каким-то образом анан досторго жөнөтүп атып, анан доске ушуга барбайсыңбы деген бир суроо болгон. Ошол моментте привет деп эле жазган сөзүм бар. Болду. Андан кийин мен келгенден кийин деле ага жазган эмесмин. Туурабы? Сүйлөшүү болгон эмес. Сүйлөшүп болгон, жөн эле привет деп койгом, болду. Андан кийин уже мен долбоорго келгенден кийин бул жактын өзүнүн мыйзамы бар экен. Ошол мыйзамында эле жүрөбүз. Баракелде. Привет деп эле коюптур. Алматыга барып келбептир. Алматыга барган жокпуз, бензин куйган жокпуз. Тамаша, албетте. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңер менен. Биякта Дамир мырзага мен да бир суроо берейин деп атам, Беканыкындай эле да, меники элечи. Бир жакшы көргөн адам кызганат экенсиң да. Ооба. Бардык нерсе лайктан, анан подпискалардан башталат го. Анан кече эле Нурзадага лайктарды баскылап, подписка кылып турсуң да, бул кандай негизи? Баарын эле баса бересизби же сулуу кыздарга басасызбы? Дамир мырза. Кана. Жерде уже башталды. Жолгалы.
Аны силерди мен тоже биз жолуктун эфирлерин көрүп, ошол Инстаграмдан чыкты. Инстаграмдан силер экөөңөрдүн диалогуңарды көрдүм. Точнее, сиздер экөөңүздөрдүн дейин. Экөөңүздөрдүн диалогуңуздарды көрүп. Санжар, эмне капалуусуң? Эми баарыбыз эле илип атабыз. Розанын качан келери дагы белгисиз да. Кореяга кетти да ошондо, Ооба. Бирок менде жакшы жаңылык бар. Илебагыла. Табиятты билесиң да. 1 жылдан бери иштеп келатат. Миңдеген адамдар лечение кылды да. 30 жылдык, 40 жылдык, 50-60 жылдык шлактарын тазалады. Канча оорулардан айыкты. Давлениясы орлар давлениясы түштү, сахар орлар сахар түштү, жировой гепатоздон айыкты, экзема жарасынан айыкты, запор болгону айыкты. Денелеринде разный жана бирдекелер чыгып кеткендер ошолордон айыкты. Кыскасы адамдар ушундай жыргап атат да бизден. Бул жактан азыр сиз айтып отсоңуз өзүмө келе түштүм да, анткени адамдар жакшы болуп баратса, менин да маанайым көтөрүлөт да, бул дагы жакшы да. Конечно, мен дагы физиологтуктун көрүүчүлөрүнүн ден соолукта болушун каалайм да. Ошондуктан 4 декабрь сиздерди мына кереметтүү Чолпон ташарында, Ысык көлдө, көлдүн жээгинде биз күтөбүз. Келесиздер да, келгенден именно 4 декабрь келгендер еще жакшы жаңылыгым бар. Биз Турцияга путевка ойнотуп атабыз. Турцияга путевка 2 кишиге деп аткан. 2 кишилик. Элестетем, келип лечение алды, анан балким Турцияга деген путевканы ошол физиологтуктун көрүүчүлөр утуп алды. Аябай сонун жаңылык го, Канат байке. Өтө сонун жаңылык достор. 4 декабрь табиятта күтөбүз мына. Ушундай сонун кереметтүү көлдүн жээгине келиңиздер да, кишечниктин баарын тазалап кетиңиздер. Алда турган номерлерге байланышып Инстаграмга кайрылсаңыздар, биз силерге жооп беребиз. 4 күтөлү, Санжар экөөбүз күтөбүз, биз жолуктун көрүүчүлөрүн күтөбүз. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Экөөңүздөр кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө мен ал кимдин аккаунту экендигин караган жокмун. Экөөңүздөр бар болчусуздар, анан лайк басып койгон. Подпискадагы подкастта болсун деген ойдо эле лайк басып койгон. Жакшы пара экен деген. Анан кыздарга дегенде. Ооба, менимче сиздердин мамилеңиз тууралуу ушу биз жолукту акмалган, көргөн баардыгы эле билип калышты окшойт. Анан жакшы эле негизи эле бири-бириңиздерге баарыңыздар лайк коюп турсаңыздар жакшы эле көрүнүш болуш керек деп ойлойм. Бул негизи Дамир мырзага да бир жолу айтып койсом мүмкүн болсо. Кийинкиси Тилек мырзанын аккаунтун карап туруп лайк басат экенсиз. Просто Ширин айымдын дагы баракчасын карап көрсөк, мисалы ал жакта лайк мындай берилген эмоциялар жок да, ошондон кийин балким Тилек мырзанын айтканына деле кошулам да негизи. Лайк кое элек бекен. Мисалы Ширин айымга лайк мындай не деп коет, жана сердечко жиберип мындай жазган жери жок да. Лайктар тагдыр чечип калганбы? Ушул жактан сен жөн эле өтүп кетсең болмок экен да. Эң биринчи сен сүйлөдүң, элдин баардын күлкүсү келип атат реально. Еще ал деген жөн эле привет деп жазып коюптур да. Ал мурда болгон нерсе. А сен кече эле кылгылыктын баарын кылып койбодуң конкретно. Вообще не стоит монтип айтканың. Мисалы сен айтып атасың кылгылык деп, мен сага азыр теңелбейм. Бирок мисалы эркек болгондон кийин өзүңдүн айымыңды коргошуң керек. Бардык нерсе коргогондо, мэр болот, коргогондо сен эмне дедиң ошондо? Причем мэр болот? Азыр мисалы азыркы студияда. Бека, кой. Саламатсызбы? Бул жакта мурдакы эфирден баштап эле кылгылыкты кылып коюп деп эле биз жаман нерсе кылгандай эле сүйлөп атышат. Сиздерге азыр кенен токтолобуз. Бул жака чыгарып алып шашылбай туруңуздар. Сиздер жөнүндө сөз көп али алдыда. Энергияны сактап туруңуздар. Бул жака сурабарбы? Саламатсызбы, Гүлназ айым, Дамир мырза, Ширин айым. Дамир мырза суроом бар. Эгер Ширин айым макул болсо, канча убакта үйлөнгөнгө даярсыңар? Үйлөнгөндөн кийин каякта турасыңар? Бишкектеби же Оштобу? Өзүнчөбү же ата-энеңер мененби? Негизи үйлөнгөнгө бардык шарттар бар. Вроде өзүбүздүн возраст эле келип калды дегендей. Канчадасыз азыр? 25-те. Как раз мындай разгар болгон жери да. Тура эле. Үйлөнөм деген моментте койсо. Азыр эми Ширин экөөбүз дагы бир аз сүйлөшүшүбүз керек. Себеби адамды сразу эле 2-3 күндө деле билбейсиң дегендейчи. Жанагындай 5 мүнөттүк симпатия кармаган, бул кийин жоголуп кетет. Азырынча 3 күндүк симпатия. Азыр 3 күндүк симпатия бар деген. Эми Ширин экөөбүз эгер болсо, где-то жакын арада эле аны Шириндин үй бүлөсү менен сүйлөшүш керек, чоңдор сүйлөшөт, чоңдор чечет дегендей. Биз негизи даярбыз. Экинчи суроо боюнча биз Бишкекте эле турабыз. Бирок айылда деле үйүбүз бар. Эми ал жак настроенияга карап, природага карасак природага, автомат алып келебиз, же охотага чыгабыз. Же болбосо Бишкекте эле балконский болуп жүрө беребиз. Жашоо турмушуңуз негизи учурда Бишкекте? Данный момент Бишкекте.
Жакшы, Даниэль. Саламатсызбы, Гүлназ айым, катышуучулар барыңыздарга куш келипсиздер. Дамир мырза, жок, Ширин айымга суроо бар. Бул жерде түшүндүк, Дамир мырзанын Ширин айымга болгон сезимдери бар экен. Ширин айымдыкы Дамир мырзага ошонун баары взаимно, ошону билсек. Айтпай атат го. Сизге байкалып жатат, бала тараптан бар экени байкалып жатат. Баарын эле байкалып жатса керек. Башында айтып өткөндөй, биздин азыр таанышуу гана болуп жатат азыр. Бир эле жума болду. Бир жумада менимче жетишсиз деп ойлойм. Биз азыр жөн гана бири-бирибизди жакындан таанып, ошол тааныш болуп Ушуга чейинки кылган мамилеси жана өзү мага жакты деген сөздү уккусу келип атат, Даниэль. Негизи өзү жакты. Жана бизде айтып коет го. Биякта айтып коет го, жана мындай бир көргөндө типа дзинь или тык деп коет беле. Ошондой нерсе болду. Андан өтүп кетиптир баардык. Өтүп кетиптирби? Ооба. Жакшы, молодец. Ракелде. Саламатсыздарбы, барыңыздарга салам. Жалпы Дамир мырзага мындай суроом бар. Келечекте кыз жигит болуп калганда Ширин айымды кийим боюнча чектөө коесузбу? Ачык кийинбе, мындай кийин деп. Бул суроо өтө популярдуу суроолордун бири. Кече эфирде деле көрдүк, комментарийин окудук. Көпчүлүгү ошол нерсеге жазылыптыр. Чектөө дегенде чектөө коебуз деген нерсе эмес, бул өзүнүн выбору деп коебуз, бирок эми желательно айтабыз. Өзүнө жарашыктуу образын кий деп, же үстүнөн жабырак ушундай депчи. Аны эми ал экөөбүз чечебиз, аны келишип алабыз. Анда проблема жок негизи. Мен Дамир менен Ширинге суроом, өткөндө бир подружкасы жөнүндө сөз болуп атпады беле? Анан ошол менен чечишип алдыңызбы? Бирок мен угушум боюнча, эми билбейм, экөөңөр Шириндин жакшы эле мындай подружкасы экен, аябай көп жүрүп турсуңөр да экөөңөрчү. Анан келип туруп именно подружкасына келгениңизге мен такыр таң калып калдым. Андан кийин экөөңөрдүн ортоңордо хайп тууралуу сөз болгон эмес беле? Анда биринчи сурооңорго жооп берип кетейин. Ал менен биз, бунун подругасы менен биз дайыма иштешчүбүз. Москвада где-то 1,5 жылда иштешип калдык, себеби анын кесиби мобилограф, СМНщик таргетолог болчу. Мени эми бизнес кылабыз да. Бизге ошондой тармакка керек. Аны өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек, бирөө тартыш керек, деген монтажда и так далее. Бизнести жүргүзүш керек. Тыгыз байланышта иштегенсиздер. Тыгыз байланышта даже 24 саат на 7 иштеп калган күндөр болгон, себеби ошол моментте 24 саат на 7 дегенде это по работе. Ошону аябай жакшы уктум да мен дагы ошол жөнүндө. Ошону айттым. Себеби биз уктабай деле, себеби жакшы акча тапканда уйкуң келбей калат экен. Ошол моменттер болуп калган. Бир разгар алган момент. Күн жүрүп калган. Акчанын мотивациясы өтө катуу болот. Ошол моментте көп иштешип калганбыз. Анан ал деле ал мобилограф болгондуктан, видеограф болгондуктан ал өзүнүн аккаунтун алып барчу. Ошондо мага ушундай түшүп болчу, ушундай тренд болуп атат, ушундай болуп атат, давай Казакстанда и так далее жанагындай парный видеолор популярный болуп атканда 1 жыл алдын. Жок, мен суроом кыз жигит белеңер негизи. Ошолго кетип атабыз. Анан сабыр. Ошондой популярный болуп атканда ошондой видеолорго түшүп койгонбуз. 2-3 эле рилс чыгарганбыз, ошондо кыз жигит деп ойлошуп калган. Негизи кыз жигит эмеспиз. Болгон эмеспиз. Жакшы. Экинчи суроо бар. Хайп боюнча. Биз могул экөө Ширин экөөбүздө потеря болбо. Ширин экөөбүздө эч кандай хайп жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз. Мен келгенде дагы редакция менен туура байланышып эле, эжеге жазып эле, ошол эже менен айтышы боюнча эле келгем. Рахмат. Ширинге сурооңуз жок беле? Чечип алдыңарбы деген? Ооба, ошо Ширин жок. Мага мен ошентип ойлочумун да, эл катары элечи. Негизи азыр Ширин кечиресиз. Сиз ойлочумун деп атасыз, ал курбоңуз же анчалык жакын курбу эмес? Жок, ооба, биз анчалык жакын эмеспиз. Биз Дамир менен кандай учурда таанышкан болсок, ошол кыз менен да ошол бир убакта таанышканбыз. Биз бир жерде отуруп калганбыз, и ошондон баштап кыз менен азыркыга чейин мамилебиз бар. Ал менен эч кандай айткан эмес да, э? Жок, мага айткан эмес. Мен ошо эл катары эле видеолордон көрүп, экөөнүн чогуу жүргөнүн көрүп, мен да ошентип ойлогом. Ачык сырдашкан курбу эмес экенсиздер, мындай алака бар, э? Ооба.
Саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсызбы катышуучулар. Менде ушулдан эле улап суроо. Мага Ширин көрсөтүп калды, ошол подружкасы эле аккаунтуна киргизиптир. Барып эми көңүл ачып алсын бала, жана болсо мен болсо өзүм байланышып доказательстволорду жөнөтөм дептир да. Ширин айтты да, күтүп атам мен деле деп, атайын Ширинди кошуп, именно Ширинди эле көрсөтүп коюптур да, ошол стористерди близкий друзья кылып Инстаграмдан. Баары бир ачылат дегеним да, канча убакыт өтсө да. Ооба, ал ошол близкий друзьясына салып коюптур. Барып калыптыр эми көрөлү депчи. Анан мен ага эч кандай жооп бербедим. Буга дагы көргөзгөнмүн, Сиздер сүйлөштүңүздөр окшойт. Не деди? Жок, сизге суроо. Сиз көргөзгөндөй кандай комментарий берди Дамир? Мен өзүм сүйлөшүп алам деди. Анан мен ошондон кийин сурабадым, аны унутуп кетипмин. Азыр айтса эстеп атам. Жана болсо ал кыз киргизиптир, снимок экраны кылып, ошол күнү эле эфирге келген күнү эле бул мырза видеозвонок менен ал кыз менен сүйлөшүптүр. Түшүндүргөнбү, эмне билейм. Ооба, салып коюптур ошол бардыгынчы. Кана? Ошол момент тууралуу айта кетейин. Айтыңыз эми. Алга чалганымдын себеби бар. Эмне себептен ошол друзьяга антип чыгардың деген эле суроону билиш үчүн чалдым. Эмне себептен андай цитат бирөмкөлөр жазган экен. Чалдыңыз. Ооба. Ага чейин Жок. Близкий друзьяга уже ошол моментте чалды. Сиз кийин билдиңиз, ал видеозвонок менен сүйлөшкөндөн киргизгенден кийин Ширин гана сизге чалып айтты. Ал видеозвонок эфирге чыккан күнү эле. Ушул жерде дезинформация кетти. Силер туура эмес көрүп алган окшойсуңар. Биринчи мага Ширин чалды, ушундай видео. Мен друзьясы да жокмун. Мен анын друзьясында жокмун. Мен көрбөйм. Мен көрө албайм да. Анан бул мага скриншот кылып жөнөттү. Анан ал жерде окусам кээ бир сөздөр бар экен, эми вроде обычный эле сөздөр. Анан аны эмне себептен чыгардың деп чалган болчумун. Эмне деп жооп берди? Анан ал болсо сени хайп кылайын деген мааниде, эгер ушундай болсо бирдемке болот деп баягы суроолор жаралат деген мааниде ошентип жазып койдум деп анан комментарий. Негизи кыз жигит эмессиңер, Жок, ал негизи хайпты жакшы түшүнөт, ошондой тармакта жүрөт. Анан кандай кылсам эмне болот, өзү маркетолог, билет да кайсыл жерде эмне кылышты. Ошону зачем чыгардым, лучше не надо, жакшы нерсе менен. Жакшы жардам берип атыптыр да, хайпыңар кетип атат. Сону хайп жакшы нерседе көтөрүлөйүн дегенбиз да, даже көтөрүлүштүн деле кереги жок бул жердечи. Мамилени таза жакшы баштайын дегенсиз, хайпы жок баштайын дегенсиз. Ошондой. Болду, чыгарбайм деди. Болду, анан кийин уже чыгарбай эле жүрөт. Мындан кийин деле чыгарбайт го дейм. Вроде да. Мен 2 жашка негизи чындап эле ишенбей атам да. Өкөнөч. Деп бизге да ушундай айтылган да. Биз жака отурганда өкөнө тактыр ишенбей атам, Нурзада өкөнө ишенбей атам депчи. Биз чын эле жүрөктөн ушундай силерде болуп чайга чыкканыбызды далилдейли дедик да. Мен күбө. Ал үчүн мына Гүлназ айым күбө. Ал үчүн чайга чыктык, бири-бирибизди көрдүк. Менин сөзүмдү угуп турла да. Чындап бири-бириңер табышсаңар, бири-бири адам экениңерди билсеңер, кыз жигитке өткүлө, эгер чындап болсочу бизде болуп. Анан ушинтип келип, анан тойго даярдык болуп атканыңарды колдон келсе, биздики эми жазында болгон атат. Бирок эми силер ошол нерсени доказать эткиле да, эгер чындап болсо. Бирок эми хайп отпойбу? Бардык чын жүрөктөн болсо, эми доказать этип койгула, болду. Ооба. Буйруса доказать этебиз. Эми время керек. Ооба. Время покажет дейт. Ооба, кудай буйрса. Дагы? Ширинге мындай суроо, сиз ушул подружкаңыз менен сизге талапкер келгенден кийин сүйлөштүңүзбү, чалышып, мындай көрүшүп, мнениясын, сурадыңызбы, эмне болду ортосунда же мындай подробно? Бизде жок, сүйлөшүү болгон жок. Бул мырза келгенде, бунун келгенин гана көрүп, кимге келгенин көрө эле экен, мага чалган. Сага келдиби же кимге келди депчи. Анан мен аны мага келди деп мынтип ачыктап айткан жокмун, аны эми көрөбүз деп койгом. Ошондон башка бизде жазышуу болбоду. Анан кийин мындай сүйлөшкөн жоксуз? Жок, такыр сүйлөшкөн жокпуз. Кээде мындай болуп калат да, жашоодо ар кандай учур кездешет го. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, жөн эле жумуш аркылуу байланышып жатабыз деп, чынын канчалык адам көп жумуш иштеп калса же көп жанында чогуу жүрүп калса, мындай сезимдер козголо баштайт да. Менде эмнегедир ошондой ой болуп атат, ал кыздын сизге болгон сезими болгон окшойт депчи, кыз жигит болбосоңуздар дагычы. Ушул сурооңуз деле мен да ойлонуп көрдүм, ошондой болсо керек деп. Оказывается, ошол моментте бирок анын деле жигити бар болчу, ал башка бала менен сүйлөшчү, биз иштешет болчук.
Анын өзүнүн жигити бар болчу. Ал жумушка келгенде эле биз сүйлөшөбүз. Анан жумуштан кеткенден кийин Жигити жакшы эле жүрөт экен. Вроде азыр эң акыркы меме ошол күнү көрүп калгам, боулингтерде жүрүшкөн. Эко. Болду анда ачыктап алдык. Ал кыз болду жок, ал тема жок, Альбина? Макулсузбу? Жоуна. Ишенбей аткандай эле суроо бердиңиз эле. Ынандырдыбы жобу? Менимче ачык эле айтып аткандай, бардыгында өз ордунда эле айтып аткандай болуп сезилип атат. Албетте өзүңүздөр айткандай вакыт дагы тараза, вакыт дагы көргөзөт. Бирок азырынча бири-бириңизге болгон мамилеңиздер чыныгы эле мамилеге окшоп мага көрүнүп атат. Да кимге көрүнүп атса кол чап койсоңуздар байкасак болот. Альбинадан башка. Баракелде. Анда келиңиз сизден угайлы. Мамилеңиздер мындан ары карай уланат. Баракелде, кол чабар болсун. Дагы бир жолу кош келдиңиз. Ишенимди актаңыз. Келиңиз ордунузга. Баракелде. Ушундай көңүл кубанткан, биздин үмүтүбүздү актаган, биздин ушундай эмгегибизди, убактыбызды көрүүчүлөрдүн батасын, алкоосун актаган ушундай жакшы жаңылыктар ылайым эле биздин студияда көп болсун, табышкандар көп болсун. Кандай максатта келсеңер, ушинтип мына баса биздин көрүүчүлөр да көрүп кубанаткан болуш керек. Биздин катарыбызда бүгүн бизди колдоп, жакшы ой тилектерин же болбосо катышуучулар менен алака түзүп, баарлашып кетейин деп келген биздин сүйүктүү жуубуз бар. Тилек менен Нурзада. Тилек менен Нурзада бир канча тажрыйба топтоп калган жуптардын катарын толуктайт. Ошон үчүн кандай ой кеңешиңиздер, кеп кеңешиңиздер болсо, аралашып, ар дайымкыдай эле азыркыдай сүйлөшүп отура бериңиздер. Жакшыбы негизи? Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарга Гүлназ айым, саламатсызбы? Саламатсыз. Бизде ойдогудай эле баары жакшы сүйлөшүп атабыз. Сагындыңыздарбы биздин студияны? Ооба, абдан сагындык. Келип эле суроолордон берип эле отуруп, абдан сагынып калыптырбыз. Сиздерди дагы биздин көрүүчүлөр аябай сагынып, жакшы суроолорун узатып аткан болчу. Жанагында келип айткан жаңылыктарыңыздарга көңүл кубанта, алар дагы кубанышып, жакшы кеп кеңештерин айтышып, жазып атышты. Айрыкча сизге жакшы комплименттер айтылды. Тилек менен сүйлөшкөндөн бери ачылып кетипсиз деп. Негизи ошондой болуп атат. Рахмат ушундай каалоо тилектерге. Мурун негизи Тилек Нурзада дечи да менин атымды айтып желдерчи. Азыр наоборот Нурзада анан тиги жигитиң Тилек деп калды да, мен унутулуп деле калдым. Рахмат, бирок буюрса ошондой жакшылыкка даярданып жатабыз. Акырындык менен буюрса. Баягы мындай да сөздөр болуп кетип атпайбы, эми баягы ысырып корчулук депчи. Ооба. Ошол жөнүндө токтоло кетсем деп да ойлоп атам азыр. Ооба, ал деле туура. Бирок биз дагы бирөөнүн, Нурзада да бирөөнүн жалгыз кызы, мен да бирөөнүн жалгыз баласымын да. Анан ушундай бир жакшылык кылып аткандан кийин жашоомдо биринчи жолучу, биринчи жолу үйлөнүп атабыз да. Биринчи жолу жана акыркы жолу буюрса. Анан ошондой нерсе кылып аткандан кийин биз деле ушундай той кылсакпы деп атабыз буюрса. Чоңураак эле той кылып, менин деле ата-энем ошол нерсени каалайт да. Биз деле ушундай жакшылык тойлорго барып жүрөбүз, кошумчабызды кошуп жүрөбүз. Биз деле ошол кошумчаны кайра алгыбыз келип атат да. Анан тамаша негизи. Ошол бизде ошондой бир дүркүрөтүп биз деле той берип, жакындарды чакырып, уулардан бата алып, жакшы бир той кылалы деп ошол нерсеге акырындап даярданып атабыз. Ошол. Баракелде. Тоюңуздардын датасы, жайы белгилене элекпи? Чочулагандар да бар экен да. Сиздердин күйөрмандардын арасындачы. Кандай болот экен, ага чейин убакыт өтүп атат. Тигиндей болуп кетпейби, мындай болуп кетпейби деп чочулагандар бар экен. Мамилеңиздер бышык боюнча экенин байкап атабыз. Число белгилендиби? Мен ойлоп атам, биз үйдөөлөр менен сүйлөшүп атабыз да. Сүйлөшүп атканда менин оюмча азыр 5-сезон болуп атат. Буюрса 6-сезондо биздин той менен кылсак, жыйынтыктасакпы деген ойлор болот да. Май айларында өзүмдүн бир кичинекей кезде кыялдар бар болчу да. Кандай кыял? Бул мен өзүм көлдөн болгондон кийин көп нерселер көрүп калгам да аякта тойлордучу.
молодежный, эми балким кээ бирөө үчүн эмнеге андай деши мүмкүн да. Бирок эми бул менин кыялым. Көлжекте молодежный кылып той бергенде аябай каалайт болчумун да. Эми балким 30га келсем дагы эмнеге мындай кылып атат деши мүмкүн, бирок бул менин өзүм кыялым. Ал нерсени аткаргым келет да. Жакын досторду кандай? Бизи чакырасың атасы. Айза да катты кетти. 30 дегенде эми улуу эле чоң эле дейм мисалчы. Чоңдой эле элестетип калат экенсиң, бирок ошентсе дагы. Ошондой эми мындай сөзүм Көлжекте той бергим келчү да. Көлдүн жээгинде жанагы американский кандай эле кинолор бар го. Ооба, элестеттим. Ошондой элестеттиңиз. Элестеттим. Ошондой кылып той бергим келчү, бирок ошол нерсеге кылгым келет да. Ошол нерсеге кылгым келет. Анда эми ресторанда той кылгым келет, үйдө той кылгым келет. Буюрса ал нерсеге Кудай буюрса жетебиз. 3 күн 3 түн той болот окшойт, буюрса. 3 күн. Бир жумага созулат го дейм, бир жумага. Аракелде. Кыялыңыздар ишке ашсын, ниетиңиздер ишке ашсын. Чынында адам баласы колдон келип турса, мүмкүнчүлүк бар болсо, эмне үчүн болбосун? Өзүнүн кыялындагыдай эң башкысы ушу жараткандын колдоосу менен, ата-энелердин колдоосу менен ошол кыялыңар ишке ашып, биз сүйүнчү тилек менен Нурзада үйлөндү деген күндү насип кылсын, укканда. Рахмат, буюрса. Аракелде. Буюрса болсун. Азыр болсо бир өзгөчө бурулуш кылган биздин жуптарды чакыргым келип турат. Кичине кызычуу болуп кетейин дептир. Келиңиздер, Бекмамат жана Динай. Даярдангыла. Суроолор болуп аттылы го жана. Кандайсыздар анан? Жакшы келдиңиздерби? Бир жума убакыт жакшы өттүбү? Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Туура эле тандоо кылыпмын деп ойлоп атасыздарбы? Саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Туура эле тандоо. Бир жума болгондо мурунку эфирде экос эфирден кийин эле чыгып жолукканбыз. Андан кийин азыр жанагы ротация деген болуп атат го. Ошого байланыштуу мени Ошко которгон. Оштон келип кеттесизби? Эфирден чыгып эле Ошко кеткем. Бир жумада экос телефон аркылуу эле сүйлөштүк. Жолугууга мүмкүн болгон жок. Мүмкүнчүлүк болбоду. Бүгүн келдиңиз. Бүгүн келдим. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Ооба, тилекке каршы биз ушул жумада жолуга алган жокпуз, жумушуна байланыштуу. Ошонусу эле эме болбосо, так телефондон сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кыска жооп бердиңиз го. Биз ошол эфирден чыккандан кийин видео тартканбыз биз дагы. Бизде оператор жок, өзүбүз менен өзүбүз азыр бизди колдогон эч ким жок болуп атат. Өзүбүз менен өзүбүз. Бири-бирибизге. Анда бир колдоп коелу, видеосун көрүп коелу. Бири-бирибизге тирек болуп атабыз. Тунук махабатка бирге жетүү үчүн жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн менин издегеним сенден табылганда сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Аракелде. Романтикага бай видео болуптур. Ат жакка караңгыда барган окшойсуздар, Рахмат, кеч болуп калды. Ошондо барып ошол жерден отуруп келдик. Ошондо бул жактан эфирден чыгып эле жолуккан күнү тартылган видео да, Эфирден чыгып тартылган видео. Жакшы, да кандай жаңылыктар болуп атат? Өзүңүз жана кебиңизди улайлы, бизди колдогондор болбой атат. Кимдерди айттыңыз? Элди айттыңызбы, катышуучуларды айттыңызбы? Үй бүлөңүздү айттыңызбы? Негизи элди айткан жокмун, мен ушул жакта отурган катышуучуларды айттым. Эл колдоп атат деп ойлойсузбу? Элди эле мисалы эми жок, элди мисалы эмне деп атат же башка деп атат, чындыгында мага мындай мааниге эмеспи? Мааниге эмес, жашоодо өзү адамыңды тапкандан кийин кээ бир нерселерге мисалы көмүскөнүн артында кала турган нерселер экен да. Эң башкысы үйдөгүлөр колдоп атат, жакын туугандар, менин досторумдай бул эфирде көбүнчө көрбөйт экен, анан көрсө дагы баягы
театр ар жак бер жакта иштегендер анан комментарий жазып койбойсуңар хотя бы десең деп коет болду да. Жекеге чалганда мисалы айтат да ситуация просто ошол окуя бир аз туура эмес болуп калган деп, алар мисалы жамандаган жок, башка нерсе кылган жок, өзүнүн туура жолун гана айтты. Мисалы ситуацияда туура эмес болуп калган, ата бактылуу болгула деди. Болду. Суроо бары Дамир? Ассаламу алейкум. Кайтар дүйнө дейт. Мен отурган жерге сен да отурасың. Мен берген суроолорду да угасында эми айла жокчу. Сен өткөндө эфирде дагы тиги мырзаныга келип ошондой кылган нерселер болду. Эми десем бүгүн деле сен айтып атасың, ага эмнеге жаздың деп. Мен долбоорго чейинки жазган сообщениям экен. Анда дагы тиги достордун айына. А сен эмнеге бүгүн Ширин айымды, Ширин деймби? Короче, аны сен сүрөткө тартып, ар кандай позада сүрөткө тартып. Я не знаю, здесь сидит она. Сен мындай тур, андай тур деп неге ар кимге жардам бере бересиң же кандай болот? Ошо же бул мужской солидарность ба? Бул суроого Ширин жооп берсе жакшы болобу дейм. Бирок мындай карасак, женская солидарностька да туура келбейт да. Сенин кылган иштериңчи. Ширин, өзүң жооп бересиң го дейм. Ооба, бул жерде түшүнбөй калыптыр, Дамир. Мен өзүм сурангам Бекмамат мырзадан, мен сүрөткө тартып коюңуз деп. Мындан башка эч нерсе жок. Ооба, бул жерде деген сүрөткө тартып бири-бирине лайк баскандан эчтеге деле жаман нерсе жок го дейм да. Менде суроо бар. Ушу жерден кийинкисинде Дамирге тарттырыңыз, Ширин, сүйлөштүкпү? Кызганат экен биздин мырза. Жок, ушу жерден кошумчалап кетейинчи. Ой, Ширин айым, эмне үчүн сиз жаныңызда талапкер турса, башка балага сүрөткө тартып жатасыз? Сизде эле бул жерде сизде күнөө болуп жатат го дейм. Ушуга мен жооп берейинби? Сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгонгана суроого жооп бересиз. Болгону, мисалы Дамир мырза Ширинге келди да, бирок бул жака келгенде Ширинге эч мындай көңүл бурганын байкаган жокмун. Өзү менен өзү бул ишип атса деле же курткасын берип койгон жок, кофе алып келди, өзү ичип отурду, Ширин жанында отурду. Анан кийин Дамир мырза мисалы келгенде биринчи эле эфирде байкадым, Ширинге келгенде Ширинге көңүл бурган жок, ушу башка кыздарды карап эле ошол жерде жүрдү да, мындайча айткандачы. Эфирден сырткары. Анан кийин азыр мага суроо берип атат да, бул деген кандай депчи. Бул сурооду өзүнө өзү жооп берсе жакшы болмок негизи. Бул жерде айтып атпайбы, ар бир адам өзү кандай болсо ошондой ойлойт дейт да. Келип алып туруп ар кайсы кызды карап атат деп. Эми адам болсо бул жерде мындай таанышайын дейсиң да, мен дагы бул долбоорго жаңы келдим, бунун аты мындай экен, бул кыздын аты мындай экен, бул баланын аты мындай экен деп айтам. Анан ал эч кандай баягындай өзүнүн оюндагыдай сразу не той взгляд менен караган эмес. Бул таанышуу иретинде эле караганмын. Эми таанышкан. Анан бул өзүнүн оюна окшотуп атат да. Бул эми комментарий, суроо эмес. Сен Ширинге ушул суроонун уландысы болсун. Мен Нурзада айымга жооп берип өтөйүнчү. Эмне дедиңиз? Сизден күнөө дедиңиз, Сизде талапкер жаныңызда турса, мисалы Бекмаматка эмне үчүн сүрөткө тартып кой дейсиз? Жаныңызда талапкерди сыйлабайсызбы? Бул талапкерди сыйлагандык же сыйлабагандык эмес, сүрөткө тартып койгондон эч нерсе өзгөрбөйт. Негизи бизден арабыздан Бекмамат жок. Дамир сыртка чыгып кеткен болчу. Жок, уксаңыз, бул жерде Дамир мырза өзү жаман көрүп атат да, ар кандай позада тартат депчи. Вот именно бир аз ичинде кызганып атат, туура. А сиз Бекмаматты тартып кой дейсиз. Бизде негизи арабызда Бекмамат мырза сүрөттү жаш тартат да. Көпчүлүк эле Бекмамат мырзага тарттырышат. Бекмамат мырза мунун жана мобилографы сыяктуу деп коебуз. Ошондо Ширин айым андай деле эмес. Мен отургам, бул жерде отурсам, жанымда Бекмамат мырза жүргөн болчу. Анан карасам бүт баары бош эмес. Анан сурангам, тартып берип койгон. Негизи Ширин айым жаныңызда талапкерге көбүрөөк көңүл буруңуз. Хорошо. Кеңешиңиз. Жакшы эле көңүл буруп атабыз, байкалбай эле окшойт. Ширин айым, сиз айтып жатасыз да, Дамир мырза эшикке чыгып кетти деп. Дамир мырза кактан көрүп атат тиги позаларды? Ошондо несостыковка болуп калып атат. Логично. Дамир мырзаны көрдүм, прям ошол жакта турган, сразу байкап көрдү да. Мен баарынын реакциясын көрдүм. Тем более Ширин айым, сиз ушинтип ким Бекмаматты тартып койгула деп сураганда Айдин айын да ойлогон жоксуз да, напримерчи. Бири-бири туура эмес да. Мен например полностью азыр Нурзатты полностью поддержка кылам да. Туп-тура да, мындай. Жаныңарда талапкер болсо же мындай бирөөгө менен чайга чыкканда, пожалуйста, кыздар, ким эркектер, пожалуйста, мындай чуть-чуть соблюдайте мындай порядок. Бул жерде мен азыр түшүнбөй атам катышуучуларды. Сүрөткө тартып койгондон эмне өзгөрөт? Мисалы, Адин Айсага жакпай калдыбы?
Жок, бул жерде бул жакта участник катышуучулар бири бирин тартып атса мен жакшы эле карайм. Негизи көчөдөн эле бирөө менен тааныша калып сүрөткө тартып коеюн деген жок да. Бир туугандык мамиле сыяктуу кабыласыз, сиз? Ширин айым, сиз өзүңүздүн жаныңыздагы талапкер нааразы болуп атпайбызбы? Ошону түшүнсөңүз, биз бул жакта иштеп болбойбуз. Өзүңүздүн жаныңыз талапкер, эмне үчүн Бекмамат тартасыз, сиз сүрөткө ар кандай позада деп сүйлөп атат. Значит, ичинде кызганыч болуп атат да. А сиз эмне үчүн Дамир мырзага деле айтпайсыз? Эмне үчүн Бекмамат деле? Башка деле балдар бар эле го. Или кыздар деле барбы? Жок, ошо башка бала тартып койгондо же башка кыз тартып койгондо кандай айырмасы бар? Мындай да, Бекмаматтын жанында Адинай бар. Если Адинайды сыйласаңыз, сиз Дамир мырза менен эле Дамир мырза эле тарттырып, Дамир мырза менен эле сүрөткө түшмөсүз. Сиз экөөңүздөр не сыртта бири-бириңизге мамиле жок экен. Байкадым да. Например, Дамир мырза өзүнчө жүрөт. Сиз өзүнчө отурасыз. Тем более ар кайсы балдарга сүрөт тарттырып коюп өзүнчө жүрөсүз. Бул кандай түшүнсө болот? Ушул бир сүрөттөн мынчалык болуп кетет деп оюмда деле жок негизи. Бул айтканда буга чейин айтканда жок мага эмнеге сүрөткө тартасың деп. Дамир өзү туура эмес түшүнүп калды окшойт. Бул жерде Ширинди андай жаман көрсөтүү иретинде эмес, бул жерде ушул балага айтканымда, бул айтып атпайбы, мужская солидарность и так далее деп. Бул кылганы, бул мурдагы эфирде дагы болгондо, бул эч кандай эркектик жана андай нерсеге жатпайт. Буга эмнеге жаздың деп и так далее өзүнүн чек арасын отметка кылтат. Бирок ошол эле моментте бирөөнүн огородунда помидор жеп жүрөт дегендей да. Өзүнүн огородундагыга тийбейт дагы бирөөнүкүгө. Анан мужская солидарность дегени бул айттам, женский солидарностька дагы кирбейт деп. Ошону эле айткым келген бул жерде. Анан хорошо эми сүрөт тартып койсо хорошо деген. Просто ошол нерсени. Сизде негизи кызганыч болдубу? Менде болгон үчүн ошол нерселерди айтып атам да. Болгону макул деп калып койгом. Мамилеңиздер жанагыга жооп берип коесуздарбы? Мен 2 жолу уктум да, эфирден сырткары мындай жакындык деле мамилени байкабай атабыз дегенге жооп берип коесузбу? Негизи жакындык мамиле бар. Мен кечтен бери уктай элекмин. Негизи 24 саат болуп кетти окшойт, уйку жок. Анан эртең менен келип үшүп өзүм элечи. Анан кофени буга да заказ кылгам. Просто эфирге эрте чакырып калган үчүн мен чай заказ кылсам, именно бирөөсүнүкүн пробить этпей коюптур. Мен өзүмө чай кылдым, бул кофе деген болчу. Кофесин пробить этпей койгон үчүн мен өзүмдүкүн алып келе бердим да, эфирге срочно деген. Сизге байкалып атабы, жакшы эле мамиле болгон? Бизде мамилебиз жакшы эле, жана деле айтып өттүм. Анан чай өзү эле ичип отурду деп менден сурады, үшөй элесиңби, үстүңө балким эме берейин деп. Мен үшөй элемин. Мен өзүм айттым, менде баары жакшы деп. Чай деле ичким келбей эле. Жок, биз бир чайда көз иштик. Сиз ичип аткан жериңиз көрбөй калыптыр. Жылтар адамың болсо үшүгөндө керемет деп үшүп эле отурду да. Жанында жылтар адамым бар окшойт деп эле койдук анан. Аракелде, жакшы сөздөр болуп атат. Бул жерде 2 жаштаргачы үшүүсүңөрү билбейм ишылып. Эмне болосуңарчы? Бирок могул жерде мен ойлойм да, ушу акындардын жашоосу башкача болуп калат дейм да. Жашоодон дагы, сүйүүдө дагы ортодо калып калат экен да. Эми ким жөнүндө болуп атканын билип атасыңар да. Мэр болот, бир чети боор, бир чети аябай башкача болуп атат да. Биз эми бияктан кандай болуп атат, бирок эми сыртта отурганда кадимкидей болуп аткансың да. Эмнеге мондой болуп калды, неге депчи. Анан мэр болоттун бир кызуумун деген бир ыры бар да. Ошол жашоодо мындай туура келип калды. Ошол нерсени туура келип калды да. Ошол нерсени бир куплет суранбайлыбы? Макул. Ошол сөздөрүн бүт бар, ушул нерсе чалдырылат да негизи. Ошол бир куплет кана сурагым келип турат да. Сураналычы Мирболот мырза. Кызуумун деп аты да өзгөчө экен. Бир куплеттерди апайын, Кусалыкпы мага нени тиледиң, кайгы тартып бузулууда иреңим, калгандырсың чындап менден түңүлүп, азыр мени ойлойсуң билемин. Ойго жатып түндүн санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Ой, баракел. Мен күйүтүңүз басылдыбы? Сиздин ырларыңыз. Ошондо суранып калчу, аяшың башканы тандады эле. Ошол да сен алдыңа
Кана келиңиз. Алдын ала билип туруп жазат окшойсуң да бир нерсени. Мен өзүм эмет атсам кайра кычаштырып атпадыңар го окуйсуздар. Кычаштырып атпадыңар Балким го. ушу ырлар менен чыгып кетет деп үмүт кылып атабыз да. Мейли, аткарып берейин. Адинай жаман болуп кетпесин, бирок аткарып бере берейин, Аяшың башканы тандады дейби. Аяшың башканы тандады болуп атпайбы? Азыр келип көрчү түрүмдү, жүрөгүм сенден түңүлдү. Калп эле сезим менен ойноп, сел саяк кылдың го сүйүмдү. Эдербиштей кылдың го сүйүмдү. Эх, досум көтөр музыканы, ырдайын ырларымды дагы. Ак сүйүм арнап жүргөм, мен аны катуу сүйгөм, аяшың башканы тандады. Ак сүйүм арнап жүргөм, мен аны катуу сүйгөм, аяшың башканы тандады. Мен кино көрүп аткандай эле болот. Илягым келип кетти го, анан десе. Сонун баласың сен. Кечиресиздер, Дамир мырзанын сөзүн толуктай кетейин дегем. Саламатсызбы, Гүлназ айым? Саламатсызбы. Башынан ажырашып коеюн. Дамир мырза азаматсыз, чыныгы эре экениңиз билинип турат. Себеби ушундай майда нерседен бул кишинин кылыктарын сразу кармап калбасаңыз эртең жазышы толук мүмкүн да. Толук мүмкүн да, себеби Жазмак турсун алып кетип калат. Жазмак турсун алып кетип калышы да мүмкүн. Себеби биздин огородко кирмекти бир помидор жеп дебедиңизби? Помидор эмес, дарбыздан бери жебедиби? Ансыңарындай ушундай майда нерсени бекем карамаңыздар, 2 жаш биригишкенден кийинчи. Адинай айым кечиресиз, Бекмамат мырза сиз дагы кечиресиз, суроо бергим келип турат да бул жерде. Экөөңүздөргө теңчи. Сиз баягы мурунку эфирде айттыңыз, Адинай айым, сиз айткансыз. Конечно, жолукпасак, конечно, деп атасыз да. Бекмамат мырза менен бир деле жолукпап турсаңыз, бир күнү жолуктуруп турсаңыз, эми түнү жолугуп турсуздар. Андан бери жолугушуу деле болбоду деп Бекмамат мырза айтып атат, бирок сиз ошондо деле Бекмамат мырзаны кадимкидей эле колдоп атасыз го. Нормально эле мага депчи. Биз экөөбүз жолуккан күнгө, болжошкон күнгө деле жолукпай каламыз негизи. Бирок жолуксак деле болмок. Сиздер жолукпасаңыз деле колдоп атасыз. Демек, Бекмамат мырзанын кайсы сапаттары сизге жакты деген суроо келип атат. Ай, ооба, ошо тилекке каршы мага сөз айтып жүргөн, мындай сүйлөшүп баштайын деген мырзалар менен дайыма бизде аралык болуп калат. Ошол аралыктан мамилеси бузулат да дайымачы. Анан ошондуктан дагы алдыда көрө жатарбыз кандай болот. Мындай жакшы таанышуу үчүн мен эң маанилүүсү мынтип көп-көптөн жолугуп, бири-бирибизди көрүшүп турушубуз керек да. Анткени жолукканда мамилесин көрөсүң, кылган иш аракеттерин көрөсүң, кыймылын көрөсүң, эмоциясын көрөсүң дегендей. Ошондуктан азырынча убакыт көрсөтөт. Тилекке каршы ошондой жолуга албай калып атабыз. Анан дагы көрөбүз кандай болот. Анан кандай эмеси сапаттары мага жакты дегенде бул камкор, дайыма сурап турат. Маани берип бир нерселерди сурап кызыгып турат да. Анан көңүлүңдү ачат, мындай харизмасы жагат. Ой. Ошо. Харизмасынан жан дүйнөсү дагы таза дей сезилет мага. Жан дүйнөсү таза. Сизгечи Адинайдын кайсыл сапаттары жакты? Негизи ачыктыгы жагат. Адинайдын негизи мага турган турпатынын баары жагат. Мисалы, адамды жакшы көрүп калсаң, мисалы, махаббат деген бул таңга чейин сүйлөшүү эмес, мен сени жакшы көрүү эмес, ошол адамдын кемчилигин дагы карабай жакшы көрүү деп билем. Ансыңарда мен пока что кемчилигин көрө элекмин. Рахмат, Дамир. Адинайга суроо бар. Азыр айтып атпайбы, могу Бекмаматтын ушундай нерселери жагат деп, көңүл бурган жагат, бирок жолукпадык деп атат. Бирок көпчүлүгү мындай СМС аркылуу жазгандардын баары бул бабник балдар болот да. Ошол кыздын бирдемкесин таап алат дагы, ошол менен эле манипуляция кылып жүрө берет. Бирок ошондо Адинай айымга суроо, ошондо бул айымга бабник балдар жагабы же реальный эркектер жагабы? Сиздин байкооңуз боюнча бул жактагы Мирболот мырза вроде мындай спокойный эле адам экен. Анан кээ бирде эми жазбай калышы мүмкүн. Эми бул эркектик сапат да, булар эки дүйнө болот да, мындай экиге бөлүнөт негизичи. Ошого силерге кандай бабник балдар жагабы деген суроо да. Биринчиден мага бабник балдар жакпайт. Экинчиден бабник экенин мен өз көзүм менен көрө элекмин жана байкай элекмин.
кечиресиз. Могул жерде Адинай айымды айтып атасыз сиз аябай ачык депчи. Адинай биринчиден ачык эмес. Адинай оор басырыктуу кыз. Али биле эле экенсиз, ошон үчүн сизге айтар элем көбүрөөк жолуккула депчи. Көбүрөөк жолуксаңар да көбүрөөк билесиз да. Адинай сен деле повод берип отурасың да, сен өзүң оор басырыктуу, андай ачык кыз эмессиң да, сен шайыр эмессиң да. Маселе. Сенин характериңди так билбей туруп анан кантип экөөң бири-бириңе маалымат берип атасың түшүнбөй атам. Мисалы эми буга жооп берип коеюн. Рахмат. Сиз да айтса болот да. Рахмат жол көрсөтүп атканыңарга, барыңарга рахмат. Колдоп атканыңарга дагы рахмат. Адам негизи мен деле башка адам менен башкача мамиле кылам. Бирок Адинайдын жанына келгенде мен башкачамын да негизичи. Ар бир адам өзү баягы жаккан адамдын жанында башка болуп калат. Анан силерге балким ачылбашы мүмкүн, мага ачык эле болгондой сүйлөйт. Ай баракелде. Мен өзүмө жакын адамдар менен ачыла турган адамдар менен ачылам. Жакшы сүйлөшөм. Негизи жакындарым баары эле мен ачык адам деп билишет. Эмнечи жана мен Бекмаматка айтып атканда сен Адинай умтуп калбадыңбы? Кылгылыктын баарын кылып туруп деп кечке эле айта бересиңерби депчи. Бул нерселер айтылат да по-любому, до конца айтылат да ушундай. Мен айтпасам деле башкалар айтат. Анан Бекмамат сага суроо, сен ошко которулуп кеттим деп атпайсыңбы? Сен ошондо эфирден чыгып эле сразу ошко кетесиңби дагы? Ооба, негизи жумуш деген жумуш. Эфирден кийин экөөбүз жолугабыз. А сен чын эле ошко барып келдиңби? Жок, мен калп эле ошто жүрөм да, жөн эле. Просто эчтеке сторисиңди көргөн жокпуз деген. Стористи койбосом деле сага уже айта турган адамдар айтып койтур. Мен ошто жүргөндө келгенде эле сурадым, оштон келип калдыңбы деп. Значит, сенде маалымат бар да. Жок, Адинай видеозвонок менен сүйлөштүңөр да, Ошто жүргөн точно. Кайдан билдиңиз ошто экенин? Мен эме? Не болот ошондо? Ачык айтып койчу. Видеозвонок менен сүйлөшкөндө тиги оштомун деп Сулайман тоонун этегинен сүйлөшкөн жокпуз, мындай эле бир үйдүн ичинен сүйлөштүк да. Жакшы. Негизи Мирболот мырзага айтарым бул буйрубаган нерсеге чуркасаң да жетпейсиң, буйруп койгон нерсеге шашпасаң да жетесиң деп коет. Анан ошо негизи мен Адинай айым менен Мирболот мырзаны экөөнү мындай түгөй көрө албайм да. Балким Кудай ушул нерсени туура жолго салды сизди. Бул все, что не делать, все к лучшему деп коет. Сиз ошон үчүн эч көңүлүңүз түшүрбөңүз. Сизге мыкты айым келет буйруса. Мен көңүлүмдү түшүрбөй элемин, просто мен наоборот ыраазычылык билдирип атам. Мага мындай адам негизи эле тууралуу келбейт болчу, пайызы башында эле ойлонуп калдым да көп. Мен балким жакындык нерсе улап көрөбүзбү деген гана ой менен болгон. Анын баарын туура түшүнүңүздөр, урматтуулар. Мен соротуп да аябай көп чалуулар да болду. Мен таанып алган, билбеген айтор бул жердин колдоочулары да, көрүүчүлөр да аябай көп чындыгындачы. Мен билбейм, тааныбайм, вроде чалып алып эле ушинткендер болду анан. Аме кокой депчи, мен жок андай ойлонгон да жокмун, анчалык өзүмдү түшүргөн жокмун. Болгон мен грипп болуп ооругам. Грипп болуп ооругандан кийин эми айыгып аткандан кийин бир аз ушундай болот экен. Көздөн кээде кызылданат экен, өң бузулат деген сыяктуу нерселер болот экен. Ошон үчүн мен наоборот ыраазычылык билдирем экөөнүчү. Экөө тим эле бири-бирине жанашат. Негизи мен айтат элем да, Мирболот байке менен ошол Адинайды токтотуп коюп эле. Бул жерде экөө отурат. Экөөнүн мамилесин сүйлөшсөк аябай жакшы болмок. Буга чейин сиз сөз сала элек алдын эле сүйлөшүп жүргөнсүздөр да сиздер, туурабы? Бири-бириңиздер менен жолугуп, анан экөөңүздөр байкалып атат, бири-бириңиздерди жакшы көрүп калыпсыздар. Кыз жигиттикке качан уланат? Айтасыздар дейсизби? Аябай жакшы ойлондурчу суроо экен. Мисалы ойлонуп атам. Кыз жигитке Кудай буйруса өтөбүз, өз убагы келсе. Жакшы. Менде суроо нике кайып деп коет го, анан ошол себептен кичке эле баары атылганы деле туура эмес деп ойлойм. Экөө бири-бирин жакшы көрүп жатса, тоскоолдук болбойт да. Канчалык биз против болсок да, экөө все равно чогуу болот деген. Ошондуктан наоборот экөөнү колдоп, батыраак үйлөндүрүп кетирип салайлы. Менде суроо ошто болдум деди. Адинайдын тууган күнү болду да жакында. Түшүнгөнүм боюнча анда сиз келип куттуктоо болгон жок. Только СМС аркылуу ошондо. Колдоочу суроолордун бири болду. Рахмат, колдогон үчүн бир адам колдоду деп эле турбуз. Рахмат, просто айтайын деген туулган күнү болду. Мен бирок оштон келдим. Аракет кылдым. Менде мисалы кандай десем, самолетко алганга билетке мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон үчүн мен такси менен келдим.
жетишкенге аракет кылдым, жетишпей калдым, бирок эртеси жолуктук, туулган күнү эртеси. Ошол. Эмне белек бердиңиз деп эле? Эми ал мисалы экөөбүз барып официально бири-бирибизди чакырып, чайга чакыруу деген башка. Анан кийин мындай жолугуу деген өзү эки башка деп ойлойм да негизичи. Анан официально экөөбүз свиданияга чыгып жолукпадык. Менде Бекмамат мырзага айтар сөзүм пайда болду азыр. 3 жолу айттыңыз окшойт, ушу катышуучулар колдоо айтат деп кичине тарынчыңыз пайда болуп калды окшойт. Менин сөзүм мындай, жакшы нерсени колдойт, жаман нерсени колдобойт. Ошого туура түшүнүңүз сиз да. Бирок мен комментарийлерге кошулбайм. Эгерде чыныгы сүйүү болуп, бактыңарды табылып калсаңар, ушундай бакыт эле каалайм. Бактылуу болгула. Ошо рахмат. Айта кетсем, эми эко тааныш баштагандан бери көп хейт келип атат да. Катышуулардан, комментариялардан, адамдардан. Балким Бекмамат мырзага аны көтөрөт эркекчи сөздөрдү. Адинай айымга катуу тийет деп ойлоп атам да. Мисалы келгенден бери настроениясы жок. Бир сөз болсо эле ыйлагысы келгенси эле, настроениясы түшүп эле, ушундай байкап атам да. Ошо Адинай айымга айтарым, ошондо азыр ушундай стресс болуп атат, аябай хейт болуп атат. Ушуну кандай көтөрүп атасыз? Кандай айтсамдай, кылган ишиңизге өкүнбөй элеби? Бекерден эле башталды. Ушундай кылыпмын деп. Мен бул долбоорго келатканда любой нерсеге, бардык нерсеге даяр болуп келгем, жаман сөзгө дагы, жакшы сөзгө дагы. Мен ал элдердин сөздөрүнө жаман болгон жокмун, анткени жаман кишиден жаман сөз чыгат, жакшы кишиден жакшы сөз чыгат. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Анан мен болгону апам аябай жаман болду, комментарийлерди окуп алып, ошого эле кичине жаман болдум, а так башка кишилердин ойлоруна ойлонгондо жокмун, жаман да болгон жокмун, баары жакшы эле. Апаңызга кандай түшүндүрдүңүз? Апам айттым, ушундай боло берет, жакшы сөздөр деле жазылат, жаман сөздөр деле жазылат. Например, жакшы адамдар жаман сөз жазбайт, биз деле отуруп алып ар кимге жазбай элебиз да деп түшүндүргөнгө аракет кылдым, анан болбой эле кичине жаман болуп атат окшойт. Өкүнбөй элем, мен жаман нерсе кылдым деп ойлобой элем. Жаман адамдардан жаман сөз чыгат деп атпайсыңарбы? Ошондо силердин кылганыңар туура, сонун кылдыңар, анан только жаман адамдар жаман комментарий жазып. Жок, тиги туура эмес. Мен туура эмес. Эми кылган жокпуз. Биз жаман нерсе кылган жокпуз, биз деген Алматыга барып сүйүү үчүн күрөшүп атабыз. Жаман нерсе кылгылыкты кылып, эчтеке кылып деле келген жокпуз. Болгону бул жактан сунуш түшүп калып, барып келейин деп макул болуп сунушун кабыл алгам. Ал жакта жаман нерсе деле жок. Эгерде мен антип жаман нерсе кылдым десем, антип барып келдик деп элдин баарына жарыялап деле айтмак эмесмин. Сен азыр просто элдерди күнөөлөп коюп атасың да, өзүңөрдүн күнөөңөрдү билбей. Ооба, бул Мерболоттун тарабына, конечно, жаман болуп калды, жакшы көрүнүш болгон жок, бирок мындай Негизи ага чейин экөөңүздөрдө мындай искра деп коет го, баягы ортоңуздарда бир оттун алгачкы учкундары байкалган окшойт да. Ошон үчүн дароо эле табышып, дароо эле жакшы болуп, мындай бири-бириңиздерди коргоп атасыздар да. А сизге болсо Мерболоттун сунушу күтүүсүз болгон, Сиз негизинде Бекмаматтан күтүп аткансыз ошол кадамды. Ушундайбы? Аны эмне ачык айтпай атасыздар ошону? Ага чейин эле мындай бири-бирибизге симпатия деп коет го, көз салуу, мындай сөз айтуу бар болчу. Бирок ортодон ушундай болуп калгандыктан мындай болуп калды деп. Негизи Неге өзүңүздөр коргоп атасыздар да ушундай сөздөр менен? Негизи мен айткам, Адинай сени чайга чакырам деп. Анан ошондон баштап экөөбүз сүйлөшүп баштаганбыз. Неге чакырбадыңыздарбы? Негизи чакыра турган күн ошол убакта болчу, анан тилекке каршы. Ошол күн беле? Ошол күнү. Анда дароо эмнеге айтпадыңыз? Ана мая. Бунун баары жомок. Бунун баары жомок. Кой чакыра турган адам аны күтпөйт, бул күнү анан муну тигини депчи. Ошол убакта өзүм чечкиндүү болбой калдым окшойт. Ошондо айтыңдар, мен чечкиндүү болгон жокмун, ошо чакырган жокмун деп, анан мынча тигинче бербей жүрүнүм айдалат. Чечкиндүү болбой калдым чындыгында. Анан Адинай макул болгондон кийин өзүм бир аз ойлонуп калдым, туура кылып атамбы же туура кылбай атамбы деп. Бирок бактым үчүн ушул жерде адамдар эмес, дүйнө жүзү каршы чыкса дагы мен бактым үчүн күрөшөм. Ай, баракелде. Саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсыздар катышуучулар. Мен Бекмамат мырзага суроом бар эле. Сиз азыр эфирден чыгып алып кайра ошко учасызбы?
Анан Айдинай айым сиз дагы канча убакыт күтүп жүрө бересизби, ошко жумушуна кетти деп жүрө бересизби 1 жыл 2 жыл деле? Ооба, эфирден кийин ошко кетем. Кайра кийинки эфирге чейин ал. Кайра кийинки эфирге чейин. Бул жактан Айдинай айым айтты го, бат-баттан жолугуп, бат-баттан сүйлөшүп, бири-бирибизди жакшылап билишибиз керек деп. Же ошого кандай ооба, туура деп жооп бере аласыз? Гүлкайрдын суроосу туура. Бул жакта биз таанышуу аламына келгенден кийин, өзүбүздүн жарыбызды тапканга келгенден кийин көпкө чейин күтө албайм. Максатыңызга Экөөңүздөр тең бири-бириңиздерге чаң жугузбай, бири-бириңиздерди коргоп жатасыздар. Анан чоң да сүйлөп жатасыздар. Керек болсо дүйнө менен согушам деп. Кийин экөөңүздөрдүн мамилеңер окшошпой калса, анан башка мамиле түзгөнгө ушул сөзүңөр залакасы тийип калбайбы? Эми ойлойм ага жеткирбейбиз, экөөбүз Кудай буйруса бирге болобуз деп ойлойм. Негизи алдыда ар бир адам негизи максат коёт эмеспи? Ушул адам менен мисалы түбөлүктүү жашайын дегенчи. Ошондой максаттардын бири. Мен колуман келишинче ошого аракет кылам. Ооба, азыр аралык, ортодо аралык мен Ошто, бул Бишкекте болуп атат. Бирок бул убактылуу эле гана нерсе. Мен өмүр бою Бишкекте, Ошто калып жашап калбайм. Кайра эле үйгө келем дегендей. Негизи Ошко баратканда дагы үйдөгүлөр айтып калды. Ошко эмне кыласың? Бул жакта эле Бишкекте иштей бербейсиңби деп калды. Бирок алар 2 ай чакырышты, чалышты. Өзүм аябай ойлондум. Анан кээде болуп калат эмеспи? Ойлонбой туруп эле иш кылып ийесиң го. Макулдугумду берип салдым. Мен макулдугумду бергенден кийин мен ошол нерсени кармашым керек дагы, барып ошол жерде өзүмдүн ишимди иштеп, анан келишим керек да. Анан эгерде болбой кала турган болсо, сиз айтып атасыз, кийин жашооңузга тоскоол болбойт деп. Жок, тоскоол болбойт. Мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн жашоосу болот, жолу болот. Ар бир адам түшүнө билет. Сиздин оюңуз боюнча аралык экөөңүздөрдүн мамилеңиздерге тоскоолдук кылбай турганчалык деңгээлде аракет кыласыз. Мен ойлойм, негизи сүйүү бул, эгерде чындыгы сүйүү болсо, аралык эч качан тоскоол болбойт. Сүйүүнү күчөтө турган бул аралык деп коет. Сиздики сүйүүбү? Меники сүйүү. Бекмамат мырза, суроо берип коеюнчу. Азырынча бул таанышуу эле жүрүп жатат, эч кандай сүйүүгө айлана элек, достук. Сизден айлана эле экен, бул жактан айланып калыптыр. Бекмамат мырзага суроо берип коеюнчу. Буга чейин Айдинай айымга талапкер келгенде, Айдинай айым айтканда, ал талапкердин жумушу военный экен, командировкада көп жүрөт экен да. Эми сиздин жумушуңузду азыр мен так билбейм кандай жумушта иштейсиз. Бирок Айдинай айым айткан, мага андай жашоо жакпайт, мен туруктуу бир жерде жашашым керек. Мен жолдошуму кийин командировкага чогуу жүрүп колдобойм деген. Сизге ушундай позиция кандай, жакшы эле болобу? Сиз эгер эми жакшы болуп кетип, экөөңүздөр баш кошуп калсаңыздар, Айдинайды үйгө коюп эле өзүңүз командировкалап жүрө бересизби? Негизи жумуш боюнча меники шаарда эле. Азыр убактылуу ошол жакта иштеп атам. Мен жумушум мисалы башка областтарга кетип, семьяны таштап кетүү бул 1 айлык эгерде гастролго кетишим мүмкүн. Эң көп дегенде. Бирок бул контракт боюнча мен жазга чейин Ошто болушум керек. Бирок азыр экөөбүз бири-бирибизди жаңы таанышып атабыз да. Үй бүлө кургандан кийин мен мисалы Айдинайды Сиздин өзүңүздүн чечимиңизге байланыштуу, жумушуңуз. Жумуш өзүм. Кандай чечсеңиз ошол жакта болосуз. Үй бүлө кургандан кийин мен ойлойм, Айдинай менин жанымда болот, мен Айдинайдын жанында болом. Эч жака кетпейбиз, бири-бирибиз чогуу жумуш кылабыз деп. Жакшы. Бекмамат эме да, сен сүйүүгө аябай күрөшөм дедиң да, аракет кылып. Азыр экөөңөр мамилеңердин ысык моменти да. Ушундай моментте сен кетип калып, кандай мамиле түзөйүн деп атасың? Кетип калды. Ысык моментте, мамиленин ысык моментинде сен кетип калып атасың да. Муну кандай болуп калат? Бул эми жагдайдын суроосу болуп атат да. Бир суроо берейинчи. Бул байкеге улай да суроосуна. Сиз айтып атасыз да, мен дүйнө жүзү болсо дагы мен ал нерсеге каршы чыгам. Сүйгөнүмө жеткенге аракет кылам деп атасыз да. Эгер бияк айтып атат да, мен күтө албайм деп атат. Сиз жаңыдан таанышып атасыз, кетип калам деп атасыз. Эгер сиздин атыңыз эмне? Айдинай, бул жума кетпей эле кой, мен сени да көбүрөөк билишим керек, да таанышышыбыз керек, жайга чыгышыбыз керек десе, жумушуңуздан отказ кылып туруп бул жума Ошко барбогонго даярсызбы? Эгерде ушул болсо, ушул жума бир жума барбай кой десе, ооба даярмын. Бекмамат бир жума. Макул, бир жума. Болду эми. Бир жума, себеби жумуш деген жумуш, сен бирөөгө сөз бердиңби, ошону аткарышың керек, эмне болсо дагы дейт да. Бекмамат бир суроо да. Эме ысык кезинде жаныңда жүргөн эле жакшы да.
башка бирөө сүрөткө тартып калбасын. Рахмат. Суроолоруңуздар жыйынтыкталса барбы? Бердик. Адинай айымга суроо берейин деп атам. Буга чейин Казакстанга Бекмамат мырза менен барып келдик дедиңиз го. Ага чейин сүйлөшүп турсуздар эле бир туугандарыңыздар менен барып келген ич. Анан ошого бирде экиде жолукпай, же болбосо үйүңүздөгүлөр Бекмамат мырзаны тааныганга чейин кандай кабыл алды сиз Бөтөн мырза менен Казакстанга чейин чогуу барып келгениңизге? Ал жакта жеңем да бар болчу. Мен негизи жеңем байкем менен бармакмын. Байкем деген шайлоого карата иштеп бара албай калып, анан үчөөбүз барып келдик. Апамдар билген. Жеңем жаш эле болгондуктан унчуккан жок, жакшы эле барып келдик. Жакшы. Негизи жалпылап алганда сиздер баягы айтып атпайсыздарбы бизге каршы чыгып атат деп. Сиздердин мамилеңиздерге эмес, менимче сиздердин баягы поступок деп коет го, иш аракетиңиздерге гана ошондой болуп калды. Андан сырткары бул катышуучулар деле, көрүүчүлөр деле ар бириңиздердин бактыңыздарды табышына чын ыкластан тилектеш деп ойлойм. Ошон үчүн жүрөккө жакын албаңыздар. Эгерде чындап эле чыныгы сезимдер козголуп атса, анда өзүңүз айткандай аягына чейин күрөшүңүздөр. Бул жерде баягы биздин эрежеге байланыштуу. Башка адам менен чайда жүргөндө кийинкиге мүмкүнчүлүк бергенге мүмкүн эмес, ошол жагынан туура эмес болуп калды. Андан сырткаркы азыркы мамилеңиздерди улантсаңыздар болот. Ушул сөздөргө баягы доказательство деп коет го. Ошол нерсе үчүн ушул долбоордон алып баруучулардан кечирим сурап кетейин дегем. Кечиримди кабыл алабызбы? Кол чаппайсыңарбы? Айт. Ооба, чындыгында биз сени жаман көргөн жерибиз жок, көрөрмандар деле силерди жаман көргөн жери жок. Чындыгында силерге бактылуулукту эле каалайбыз. Просто сен эле бир поступкаңды токтотсоң болот, бирөөнүн огородуна кирбей эле койсоң, а так силерде дүйнөнү покорять этиштин кереги жок. Сен ошол бир огороддон эле өтпөй койсоң, калганы баары сонун болот. Просто өзүңдүн чек араңды эле мындай билсең да. Бул биякта айтылып аткан сөздөрдү мындай тарбия катары кабыл алсаң болот да. Бардык нерсе баягы жөндөн-жөн болбойт деп коет. Бул долбоор жөн эле сүйүшкөндөр, бири-бири менен табышуудан сырткары дагы социалдык долбоор да. Ар ким көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында да болушу мүмкүн, өзүнүн кандайдыр бир кылып аткан ошол кадамдарына дал келип калышы мүмкүн да силердикичи. Же келечекте кыла турган кадамына ошондон улам сабак ала турган учурлар болуп калат, өзүңүздөргө сабак болуп калышы мүмкүн. Бул да болсо сиздердин мамилеңиздердин бекемдегенине балким салым кошуп да калышы мүмкүн да. Эгер мындай эмес болуп башталганда бир эле жолугушуудан кийин Бекмамат ошко кетип калды деп бул макул болбой коймок да. Мындай каршылаштар жок болуп калсачы, бул да жөндөн-жөн болуп атат деп ойлойбуз, Сөз бар Төлөгөн? Баарыңар саламатсыңарбы? Бекмамат мырзаны мындай сүрөттөп кетейин дедим эле. Сиз бир оригинальный ойлонуп аткенсиз, айтыңызчы. Адинайда алгыр куштай эле илип кетти. Эми жакшы сапаттарынан. Аны айтып атпайбы? Баары ошо эми колдоо айтат деген колдоону сезбейт ба? Сезбей атам депчи. Негизи аягы жакшы бүтсө, баарыбыз эле кубанычтуу болобуз. Ошого эле бир ишенип кой. Рахмат. Элиңиздер анда ушундай жакшы ниеттер менен, тилектер менен ушунча аракетиңиздердин акыбети кайтып, жакшы жаңылыктарды күтөлү алдыда. Капаланбаңыздар. Баары жакшы болот, Кудай буйрса. Рахмат. Менде белектерим бар эле. Ошондон кеп салбайсызбы? Тоолгон күнүнө жетише албай калдым тилекке каршы, бирок анда дагы өзүбүздүн майда болсо да белектерибизди тапшырганбыз. Анан бүгүн дагы ушул тоолгон күнү менен куттуктап, эл алдында дагы куттуктап коеюн деп, анан ушуну көтөрүп келип атам. Аз болсо да саздай кылып, кичине болсо да чоңдой кылып кабыл алып коюңуз эми. Тоолгон күнүңүз менен өткөргөн. Ай баракелде. Колун сурап эмес эле. Бриллиант окшойт, бриллиант. Баракелде. Негизи анан да мен Европада жүрүп калгам. Англияда жүргөндө
Биг Бендин жанында негизи бир магазин бар экен. Ошол жерге кирип бир кольцо алгам да. Азыр ойлоп атам ушу кольцону берип салайын депчи. Ошондо алып атканда негизи ниет койгом. Ушул кольцону мен мисалы жүрөгүм тандаган адамга берейин. Балким колуна туура келбейт билбейм, бирок мен постоянно мойнумда илип жүрөм. Көргөндөр бар болсо керек. Мүмкүн болсун да берип коеюн деп атам да. Биротоло кыз жигитке өткүлөчү анда. Чечип коесузбу? Кызга урап тура эмес Бул кадамыңызды кандай кабыл Бекмамат мырза? Кыз жигитке өтүп атасыңарбы деген ой келип кетти. Негизи жок, мындай табышканда эле берейин деп аткам, анан кыз жигит болгондо башкасын беребиз. Башка ошондуктан мисалы бул табышкан өзү үчүн эле. Кыз жигит болуп той болгонго деле даярдана берсеңиздер болот. Эми алдыңкы күндөрдө деле алыс эмес деп билебиз. Анда байкайлы, туура келеби, келбейби? Өлчөмүн, колунун өлчөмүн билбей эле алган экен, байкайлы. Туура келсе анда Бабур мырза, эмне кол чаппай атасыз? Ай баракелде. Мынакей, сонун көрүнүш. Кубанычтабыздан баары кубанып атышат. Анда жакшы жаңылык күтөбүз алдыда дагы сиздерден. Мынакей. Бул сиздин пландаган оюңуз болдубу же азыр эле оюңузга келип кеттиби? Шакек жөнүндө байкабай калдык, аңдабай калдык. Азыр эле оюңузга келип кетти окшойт, Негизи ошо алгандан бери моюңузга тагып жүрдүңүзбү? Муну алгандан бери ушу моюнга тагып жүрөм. Ушул жан дүйнөмө жакын адам жолукса ушуну берейин деп негизи ниет койгом. Анан ага ниет койгонум, мен ошол жерде той алып баргам. Анан ошондо ойлогом да, менин тоюм дагы ошол жерде болсо экен деп, ошондо алгандагы көрсө, анан азыр эле ойлоп шакекти колуна салып койдум. Баракелде, кол чапкаңыздар. Ниетиңиздер орундалсын, ниетиңиздер ишке ашсын. Биз болсо андан ары карай улантабыз. Өзүңүздөр байкагандай, өткөн эфирден баштап биздин Мерболот мырза бойдок, таза. Таанышуу чайында дагы жок, андыктан бизди көрүп жаткан менимче Мерболот мырзага ылайыктуу кыздар тартынчаак болуп атат окшойт да. Биз менен сөзсүз түрдө тартынбаңыздар, байланышыңыздар. Негизи эле биздин бардык катышуучуларга мына өздөрүнүн жигити жок, же болбосо мамиледе жүрбөгөн бардык кыздарыбызга, жигиттерибизге тартынбастан биздин редакция менен байланышып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, кеп кеңеш дароо эле кел, чалсам эле келе калышым керек деп шартты ойлонуп калышыңыздар мүмкүн, мүмкүнчүлүктү ойлонуп калышыңыздар мүмкүн. Эч кандай ойлонбоңуздар, байланышыңыздар сиздерге жол жобосун айтат, кеп кеңешин айтат биздин редакция. Анан өзүңүздөрдүн сүйүүңүздөр үчүн, бактыңыздар үчүн күрөшкөндөн, кадам таштагандан эч кандай тартынбаңыздар. Анткени бизден биз жоктук. Сиздердин бактыңыздарды табышканга түп-түз салым кошкубуз келет. Күтөбүз. Жашоо бир келет, жашоо кыска, өмүрдү сүрүш керек. Жашоо бар, жашаш керек дейт. Opel 304 деген ким башка? Кимдердики? Opel Сенкиби? Эмне болду? Тура эмес топ койдуң беле? Ключ ал, ключ машинанын ключун. Унутуп калбат. Жолго. Эвакуатор алып кетип атсызбы? Аны Ооба, мындай проблема көбөйүп кетет да, маселенин ары көбөйүп кетет ошого. Кайра чыгарыш керек болуп калат. Көчө мурда эле бир чыгаргамда ошону бир ок коюм келип атат да. Мырзада кармакчы. Эгер мүмкүн болсо да. Ооба, албетте. Барыбыз эми бияктан эми ким Бердибек беле? Бердибекти карап эле калдык го негизи. Эфир жүрүп атат да, туурабы? Жүрүп атса, кимден Эрлан байке бир музыка чертип коебузбу мындай, поэзияга ылайыктуу. Андай эмес, чаташтырбай. Сен кашчы деген бир көчө мурда күндөр. Сен кашчы. Ооба. Мырзада карналат да бул.
ойлап коюңуз, Сен кашчы, артыңдан кубалайын. Неге деп суроо бербе сурабагын. Жөн гана көзүң кысып билдирип кой, жетпесем де чуркаганыма кубанайын. Сен жашын издеп таап алайын. Жашындымы көзүм кысып карабайын. Жөн гана мени карап жылмайып кой, таппасам да тапканымдай кубанайын. Сен күлчү, күлкүңө суктанайын. Сени карап алдыга шыктанайын. Жөн гана мени карап дайыр жол жылмайып кой, сүйбөсөң да сүйгөнүмдөй кубанайын. Сүйбөсөң да сүйгөнүмдөй кубанайын. Ай, баракелде. Тунук махабатка жетүү үчүн, жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн, менин издегеним сенден табылганда, сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Assalamu alaikum бардык катышуучуларга салам. Биринчиден бүгүн Гүлназ эже сиз дагы аябай жакшынакай кийинип келиптирсиздер. Рахмат. Бардык катышуучулар бүгүн аябай сулуу экенсиздер. Мен дагы бүгүн атайын даярданып келдим. Негизи машинени эвакуация кылбаптыр, бул жөн эле тамаша болчу. Негизи менин жүрөгүмө эвакуация кылып кеткен. Бул жерде бир кыз бар. Бардыгыңыздар эле билип турасыздар ким жөнүндө экенин. Негизи мындай ачык эле сөзгө чечен эмесмин, бирок колдон келишинче аракет кылайын. Буга чейин Альбина экөөбүз чайга чыгышып жүргөнбүз, бирок токтотконбуз. Кудай буйруган нерседен качып кутула албайт экенбиз. Кудай тагдырга жазган нерсе сөзсүз болот экен да, кандай жагдай болбосун. Эгер эки киши бири-бирине туура келсе, тагдырга жазылган болсо, ал сөзсүз бир болот экен. Бардык катышуучулардын алдында, элдин алдында Альбинаны макулдоон сурайын деп атам, кыз жигит болгонго. Жоону укпайлыбы? Айтасызбы? Мен өзүм официалдуу турда мындай сунушуңузду айтыңыз, анан жообун кайда? Аябай толкунданып атам. Сүйлөгөнүмөн деле байкап атсаңыздар керек. Ошого жообуңуз. Альбина, ооба толкунданып атасыз, бирок официалдуу түрдө да кайрылып коюңуз. Альбина, сиз менин. Ооба, Альбина, ошо бардык эл алдында, катышуучулардын алдында сиздин официалдуу түрдө макулдооңузду сурайын деп атам. Менин кыз жигит мени менен кыз жигит мамилесинде өткөнгө макулсузбу? Biz жолуктук миллиондордун арасынан. Ардактуулар, сүйүктүүлөр, кымбаттуулар, караңыздарчы, бүгүн биздин студияда ар кандай атмосфера болгону менен эң аягындагы жаңылык баарыбызды кубантып, жүрөгүбүздү элжиретип турган учуру. Эми эле ушундай биздин студияда жакшылыктар, кыз жигитке өткөн учурлар көп болсун, үйлөнүү тойлор көп болсун, кыз узатуулар көп болсун. Мына ушундай жакшы аруу тилектер менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктоо алдында
Ошондой эле мен жанымда турган жупка кайрылып өткүм келип турат. Анткени өзүңүздөр байкагандай, мындан бир канча эфир мурун өздөрүнүн мамилесин токтотууну жар салышкан, бирок ошондой сыноодон, кыйынчылыктан дагы өткөнү бул албетте бүгүнкүдөй бул кыз жигитке мамилеге өтүүгө төздөн түз салым кошуп жаткан учуру. Дал ушундай сыноолордон өткөн сүйүнчүү агайын биз жолуктукта жапжаңы кыз жигит. Ылайым жараткандын колдоосу менен биздин көрүүчүлөрдүн ак батасы менен сиздердин сөз түрдө жакшы каалоо тилектериңиздер менен биздин студияда мына ушундай атмосфера ар дайым көбөйсүн деген жакшы тилектер менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, анткени дал ушул мүнөттөрдө, дал ушул жаркыраган студияда сиздер менен биргеликте биз жолуктудан көрүшөбүз. Андыктан эртеңкиге чейин саламатта туруңуздар. Шаңдырак, Куттуктайм. Жакшы калбоо эми. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук